Assalamu alaikum hurmatly Moskvadan mekendештер, амансыздар, сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар, саламатсыздар. Бүгүн 4 апрель, бейшемби, иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Ал эми Орозонун 25 күнү Москвада 19-дан 20 өткөндө оз ачылат, таравих намазы 21-ден 6 өткөндө окулат. Орозонун күнүмдүк календары баягы эле Китеп Медиа Telegram каналында. Чыгарылышты адаттагыдай эле Бишкектеги валюталар курсунан баштайбыз. Бүгүн 4 апрель курстар төмөндөгүчө. Америка доллары сатып алуу 89 сом 30 тыйын, сатуу 89 сом 87 тыйын. Евро сатып алуу 96 сом 50 тыйын, сатуу 97 сом 50 тыйын. Рубль сатып алуу 96 тыйын, сатуу 99 тыйын. Казак теңгеси сатып алуу 13,5 тыйын, сатуу 20,5 тыйын. Анда Россиядагы маанилүү жаңылыктардан баштасак, сиздер бирден лайк басып колдоп кетсеңиздер, биз Москвадагы кечеги шамалдан кийинки абал жана бүгүнкү жаңылыктар менен тааныштырып кетебиз. Кече 3 апрель күнү Москвада катуу шамал жүрүп, жер-жерлерде жабыркагандар болду. Расмий маалыматтарга таянсак, Собянинин билдирүүсү боюнча Москва шаарында 17 адам жабыркады, 2 адам каза болду. Москванын түштүк чыгышында стройкада иштеген жумушчуну шамалдан улам кулаган тосмо басып калып, каза тапты. Подмосковьеда фур айдоочусун катты шамалдан улам эшиктен сокку жеди. Бир нече убакыт эсинен таанып калган айдоочу ордунан туруп, кайра эле фурага отуруп, айдап жумушка кеткен. Балашихада шамалдан улам тосмо темирлеринен жолдо бараткан адам сокку жеди. Назарыңыздарга Москвада шамалдын кээ бир видеолорун сиздерге тартуулайбыз. Давай подтолкнем. Апокалипсис. Учурда Москвадагы ГИБДД бөлүмдөрүндө өтө узун кезектер пайда болду. Бул 1 апрелден күчүнө кирген айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу боюнча чыккан мыйзамга ылайык праваны алмаштыра турган адамдардын көпчүлүгүнөн келип чыккан. Эгерде мекендештердин арасында да права алмаштырамын дегендер болсо, кезектин көптүгүн эске алыңыздар. Тактап айтсак, кыргыз паспорту менен жүргөн жарандар правасын алмаштырбайт. Алар эски эле правасы менен айдай берсе болот. Татарстанда колледждин жатаканасына чабуул койгон беспилотниктин жарылуусунан 14 адам жабыркады. Ал жер колледждин окуу жайдын жатаканасы болгондуктан, ал жерде көп улуттун адамдары жашагандыктан, дүйнөнүн 9 мамлекетинин адамдары жабыркаган. Алардын арасында Кыргызстан жараны да бар. Полиция, дверь откройте, пожалуйста. В Челябинской области пресечен канал незаконной миграции. По обстоятельствам преступления следствием областного полицейского главка возбуждено и расследуется уголовное дело, основу которого составили материалы Управления ФСБ России по Челябинской области и регионального погрануправления Федеральной службы безопасности. В противоправной деятельности подозреваются 17 человек, включая организатора, руководителя фирмы, оказывающей мигрантам услуги. По данным следствия, участникам организованной группы удалось легализовать более 1000 иностранных граждан. Фигуранты предоставляли услуги по оформлению фиктивной регистрации по месту пребывания, изготовлению поддельных трудовых договоров, формированию документов для получения гражданства Российской Федерации с использованием подложных медицинских документов и результатов прохождения различных комиссий. Следователями полицейского главка при силовой поддержке спецподразделений ФСБ, Погрануправления и Росгвардии проведены 27 обысков по адресам проживания подозреваемых в местах концентрации мигрантов и в 3 офисах. Изъяты документация, компьютерная и оргтехника. Кроме того, выявлены 32 иностранца, которых доставили в Управление по вопросам миграции для установления законности их пребывания в Российской Федерации. Продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников организации канала незаконной миграции. Урматтуу курьерлер, урматтуу мекендештер, айрыкча бөтөн жерде Москвада жүргөн мекендештер. Ушундай жумуштардан, иштерден алыс болуңуздарчы. Акыркы күндөрү баңгизат менен кармалган мекендештер көбөйдү. Группаларга максималдуу таркатып коюңуздар. Бул иш менен эч качан алыска барбайсыз. Айрыкча Деликте. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз.
Группалар менен, туган урук менен бөлүшүп коюңуздар. Биздин каналды колдоп, лайк басып, каттала кетиңиздер. Тугандар, бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам беришет. Кармаган орузуңуздар кабыл болсун. Үй бүлөңүздөргө, бала чакаңыздарга ден соолук, ыйман, ырыскы берсин. Тапканыңыздарга береке берсин. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен-аман кайталы. Аман болуңуздар, тугандар. Москвадагы мекендештер кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Ак кемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.